Константин Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинде жер кыртышын жана айыл чарба өсүмдүктөрүн анализдей турган лаборатория ачылды. Ал Кыргыз-Жапон кызматташтыгынын алкагында JICAнын колдоосу менен ишке ашырылууда. Адистердин айтымында 2019-жылы долбоордун алкагында аталган окуу жайдын окумуштуулары органикалык жер семирткичтердин натыйжалуулугун тастыктоо үчүн көп жылдык талаа изилдөөлөрүн жүргүзгөн. Натыйжада Жапон тарап толук кандуу изилдөө жүргүзүү үчүн лабораторияга керектүү дүйнөлүк стандарттын талаптарына жооп бере турган приборлорду алып беришти. Өз кезегинде минералдык жер семирткичтердин кымбаттыгына байланыштуу дыйкандар аны жеткиликтүү баада ала албай келишсе, эми лабораториянын жардамы менен бул көйгөйдөн арылышат. Ошондой эле келечекте кесипкөй агрохимиктерди даярдап чыгарууга өбөлгө түзүлөт. この分析センターはですね、キルギスで有機農業法 Бул лабораторияны ачуунун негизги максаты органикалык жер семирткичтерди иштетүү болуп саналат. Эми Кыргызстандын адистери бул багытта терең изилдөө жүргүзө алышат. 2019-жылы органикалык айыл чарба өндүрүшү тууралуу мыйзам кабыл алынган. Анын алкагында дагы бир нече изилдөөлөрдү жүргүзүүнү пландап жатабыз. Ошол себептен Кыргыз улуттук агрардык университетинде ушундай анализдөөчү борбор ачылууда. Биринчиден бул студенттерге жакшынакай билим берүү, лаборатория жок болсо биз кантип билим беребиз? Келечекте жакшы ошол агрономдорду, агрохимиктерди даярдоого. Экинчиси ошол жерде илим жүрүш керек. Анан үчүнчү максаты Кыргызстан боюнча ошол органикалык кыймылдын негизинде инструкторлорду даярдоо. Ошол лаборатория негизги 3 максаттын негизинде колдонулат.